Саламатсыздарбы? Бул сабакта WhatsApp ссылка алган үйрөнөбүз. Мынакей Google'га же Chrome'го WhatsApp ссылка деп жаза аласыздар. Эң биринчи деле чыккан сайтты скопировать кыласыздар, дропко чейин. Анан WhatsAppка өтөсүздөр кайра. Бир чатка же группага өзүңүздөр жаза алсаңыздар болот. Вставить и номериңиздерди 996 менен баштайсыздар. Меники бери жазылган, плюс 0 жазылбайт. Отправить. Буну копировать кылып алабыз дагы. Инстаграмга улайбыз. Редактировать профиль ичинде сайт дегенге вставить кылып и сохранить. Мынакей сиздердин профилиңиздерге WhatsApp ссылкаңыздар уланып калды. Буну бассак чатка өтөт. Эки WhatsApp болгон үчүн бирөөсүн танда деп атат, бирөөсүн тандаганда мынакей өзүңүздөр көргөзгөн номерге түштү. Эми байкасаңыздар, таплинг ссылкаларда же реклама кетиргенде текст менен подробнее дегенди басканда текст менен кетет, ошо ссылкачы. Ошону кантип кылабыз? Ушул эле ссылканы кайра жазып аласыздар. Номерден кийин суроо белги коесуздар. Ортодо пробел, боштук калбашы керек. Англисче текст деп жазасыздар. Паралар. Анан уже эмне деп жаза турган болсоңуздар, ошол сөзүңүздөрдү. Мисалы, саламатсызбы? Ортодо эч кандай боштук калбашы керек. Бир сөз бүткөндөн кийин процент 20-ны коесуздар дагы. Курска дегендейин дагы. Ар бир сөздөн кийин процент менен 20-ны кошобуз. Дегем деп дагы 20. Ортодо боштук калган жок. Эми жөнөтөбүз. Бул ссылканы бассак, мынакей саламатсызбы, курска жазылайын дегем деп сразу эле ал чатка түшөт, даяр келет да адамдар. Буну бирок эмеге кое албайбыз. Профилдеги ссылкага кое албайбыз. Буну качан гана таплинг ссылка улаганда же таргет реклама кетиргенде ошол подробнеге ушинтип жазып ссылка коюп койсок болот. Чтоб адам подробнейни басканда эле сразу ушул сөздөр менен сиздин чатыңызга түшөт да, өзү терип отурбай.